Төкмө акын Майра Керим кызынын уулу, жаш төкмө акын актер Акжолтой Канат уулу 26 жашында жол кырсыгында каза тапты. 11 ноябрга караган түнү Кочкорго бараткан жеңил машина жүк ташуучу машина менен кагышып 4 киши каза болду. Төкмө акын Акжолтой Канат уулу республикалык айтыштардын биринде сахнадагы өнөктөшү Баян Акматов менен айтышып жатканда апасынын каза болушу менен уурдалган балалыгы тууралуу мындайча кеп салган экен. Ар кыл түрлүү маскага бетин боеп, Азирейил акыры чечим коет. Аселдей балалыгым дал бир кезде апакем алып кеткен кепинге ороп, деп андан ары акын апасына болгон кусалыгын баяндаган. Ак жолум гана акын агым, айла жок кандай кыламын, Азилге жакын жан элең аттың ай сонун бал элек, ой ажалга кетип куладым. Жылдызым акын боорум жылмайып жүрүп суладым, кеткендердин эскерип кербендей жолуладым. Кеттиң биң издеп апаңды кейтип биздин уларым, апакең сага таштаган домбураң эле тумарың. Кийинки туяк калбаптыр, ой деги ким бурайды меңги кулагын.